программабызды улантабыз. Бүгүн эл аралык деген темада программабызды улантып жатабыз. Биздин бүгүнкү күндүн темасы дагы ошол. Ал эми Кыргызстанды эл аралык фестивалдарда таандытып, ушундай Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн дагы бир чыгаан инсан бар. Бизде бүгүн конокко чакырганбыз. Ал ырчы аткаруучу бизде Нена. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Көрүп тургандай. Биз ошо сизди көргөндө эле ушундай позитивдүү, мындай жакшы айымды көрүп өзүнчө эле сүйүнө беребиз да. Ой, рахмат. Ушу эртең менен эстрадасындагы эң шайыр, эң сулуу эң сулуу. адамдарды билесиз. Ошону айтайын деп атканбыз да. Сир аны башынан эле айтыш керек болчу да. Мен айтсам Биринчи орунда сулуулук боюнча дейин деп аткам негизи. Сулуулуктун сыры эмнеде? Негизи дүйнө жүзүндө эки эле сулуу бар. Дүйнөнү сулуулук сактайт дейт. Бирөө эми бардыгыбыз билген эле Таттуу эжекем, экинчисинен біз сулуу билесиңер да. Ошон үчүн сактагыла мени, сактагыла деп эле бардыгын айтабы. Мен сактайм. Биз ошо эл аралык темасында сүйлөшүп атабыз. Сизге мындай суроо бергим келип атат. Эл аралык ушундай баратканда, жалпы Кыргызстандын атынан баратканда бул жоопкерчилик аябай чоң да. Жөн эле катышып коюш башка нерсе, анан кийин ушундай Кыргызстанга бир жакшы орун алып барсам деген бул башкача. Ошондо кандай болот сизде? Эмнелерге кандай сезимдер болот, эмнелерге көбүрөөк көңүл бурасыз? Албетте, чет өлкөгө чыкканда эл аралык конкурстарга бул чоң жоопкерчиликти биринчи өзүңдүн биринчи жоопкерчилигиң болот. Бул кандай деңгээлде көрсөтөм, анан уят болуп калсам бул кандай болот деген. Экинчиден ушул билтеген чоң 5 миллион, 6 миллиондук эл мени карап турат. Анан ошолордун мындай көңүлүн калтырбай, анан нааразы болбосун деген анда да жоопкерчилик. Анан үчүнчүдөн болсо, ушул мамлекеттик деңгээлге чыгып аткандан кийин ошол деңгээлди көтөрүү максатында, ал эми мындай түшүрүп салбайын, көтөрөйүн деген максатта аябай 3 жоопкерчиликти көтөрүп барганда албетте кыйын эле болот. Анан ушул жоопкерчиликти татыктуу болгонго, жакшы көрсөткөнгө жана патриоттук сезимди өзүңгө гана эмес, жаш муунга да көрсөтүү максатында ошону кылууга аракет жасайбыз десем болот. Бирок тилекке каршы бардык эле эл аралык конкурстар же ар бир сынактар мындай түз же мындай орусча айтканда честный болбойт. Таза болбойт. Ар ким өзүнүкүн тартат албетте. Бирок ошону карабастан Кыргызстан ар дайым өзүнө мындай айкөлдүгү менен, толеранттуулугу менен жана мындай чычала ызычуу салбай өзүн акырын эле келип көрсөткөн менен ар дайым таң калтырып келет. Жана болбойт аяк бир мушташып, кимге кайсы орун берет дегенде жок дегенде бир 3-2 биринчи гран-прилерди биз илип кетебиз. Ошондойлорубуз да бар. Эми муну биз тастыктап эле келе жатабыз десем болот. Ар бир спорт оюну болобу, музыкалык жаатына болобу, искусство жаатына биз тастыктап келатабыз. Бирок менин оюм боюнча дагы алдын ала бизде дагы 40 жыл алдыбызда бар. Анан дүйнөнүн эң биринчи орундарында спорт болобу, музыка жаатында Кыргызстан болот деген ишенимдемин. Эмне үчүн 40 жыл? Жок, бизде мындай, дүйнөдө Европалардын баары уже алдыга кетип калды. Батыштын баары алдыга кетип калды. Биз баары Кыргызстан артта калды деп берет. Жок, бизде ушул алдыга умтулганга да 40 жылыбыз бар. Ал эми алардыкы бүттү, баарын ачты, эмне кыларга билбей калышты да, ошондой болуп калат да. Анан ошон үчүн ошол маалда Кыргызстан. Анан кыргыз болсо мындай, мейли биздики негизи кыргыздар ушундай, ай мейличи берип коелучу, ай мейличи кыла берсин дейт. Бирок биз өзүбүздү ачыл элекпиз. Ачылып чачылганда анан көрсөтөбүз да биз негизинен. Ал эми сиз качан ачылып чачыласыз да, качан дагы барайын деген ой бар. Баягы көп эле ырчылардын көбүнүн эле ушундай бир жакшы кыялдары бар да. Айрыкча бизде ушундай тенденция болуп калды. Мындай жакшы таланты болсо деле бизде жүрсө жүрөт. Анан кийин бардык эле ырчы кыялданат да, ушундай чоң X факторго барсам, мисалы үчүн, ошол жактан талантымды көрсөтсөм, анан алдыңкы орунда алып келсем деп кыялданат да. Эми негизи мен өзүм чыгармачылык жолум биринчи эл аралык конкурстарга барып келип, анан бияка таанымал болдум десем болот да. Анан ошон үчүн эми алдыда эми
ар бир конкурстун да өзүнүн бир возрастной ценз болот, мындай жашы боюнча. Эми жашым ошого ылайык болсо эми барганга аракет жасайм. Анан бул карган эмнеге болду дегенге эме болбой. Ошон үчүн дагы алдыда көптөгөн конкурстар бар, буюрса. Ага да аябай даярдык кылдаттык менен мамиле жасап жатабыз. Ал эми алдыда турган көп нерселерди эми алдын ала айтпай эле, болгондон кийин жеңип келип анан грамотаны көтөрүп келгенден кийин айтуу керек деп ойлойм. Ошентебиз, буюрса. Жакшы. Мен айтсаңыз, English Show деген дагы бир шоудо катышып атыптырсыз. Ал жакта сиз кандай эмелер кантип барып калдыңыз, эмне кылыптырсыз? Негизинен бул проектти, бул долбоорду англис тилин үйрөтүү жана ошондой бир жугузуучу адамдарды табышкан да, мындай аябай шайырларды. Анан албетте мен ушул барып көрсөтөйүн деген максатта бар, мындай балким менин көрөрмандарым бар, же мени көрүп калып бирөөдө үйрөнгүсү келет деген ушундай бир жакшы ниет ой менен барганбыз. Анан экинчиден болсо ушул биринчи байгени ошо Лондонго барат деген сапар болду эле. Ошону уккандан кийин мен албетте бул бала кезимден бери кыялым бар. Ушу Лондонду барып көрүп келип, ушу Гарри Поттердин бүт кинолорун жаттап алып, ушака барып экспилярмыз десем деген ой бар да. Ошон үчүн буюрса, эми бала кыял деген мүнөздө калганмын. Ошон үчүн балким кенеде кездеги кыялым орундалат деген максатта жана өзүмдүн англис тилимди кайра жандандыруу, себеби ортодо унутулуп калган да. Ошон үчүн азыр өзүм of course excuse me please деп калганбыз. Oh my god болду. Азаматсыз. Рахмат, келип ушундай позитивдүү жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүштүңүз. Ылайым эле жанагындай жакшы алдыга койгон максаттарыңыз, кыялдарыңыз ишке ашсын. Ар дайым ушундай мүнөзүңүздөн жазбай жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгилик, өзүңүз айтып жаткан English Show'ду утуп, Лондонду барып, кыялыңызды орундатып келиңиз деген тилектерди айта кетебиз. Сизге чоң рахмат. Рахмат.